Салам достор, каналыбызга кош келгиле. Бүгүн биздин видеодо биз силерге көздүн көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кантип карта ойнойт, ошол жөнүндө такталып өтчүбүз. Мынакей менин картам. Бул кадимкидей эле карта. Эч кандай айырмасы жок башка карталардан. Мынакей силерге көрүнүп атат. Бул картаны ошол көздүн көрүүсү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ойнош үчүн биз даярдалышыбыз керек. Кантип даярдайсыңар, эмне керек буга десеңер, азыр видеодон көрөсүңөр. Ал үчүн бизге мына бул нерсе керек. Бул эме деп коет, грифель деп коет. Атын да унутуп калыптырмын. Грифель деп коет. Бул деген ручканын ордуна колдонулат да. Анан бул болсо муну прибор деп коет. Буларды кандай колдонот? Негизи бул ошол көздүн көрүүсү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жазганга колдонулат ушул нерсе да. Бул нерсе жөнүндө дагы кийинчерээк видео тартып, кененирээк силерге айтып беребиз. Бул карталарды азыр бирден жаза баштайбыз. Мынакей азыр биз жазабыз буга. Бул деген 6 жүрөк деген карта экен. Мен муну тартыш үчүн бетин өйдө каратып, анан монун бурчуна коем да. Анан үстүнөн мынтип жабабыз. Могу төрт бурчтуктардын ичине кириш керек. Жакшы түз болбой атат. Мен көптөн бери колдоно элек болчумун. Бираз эмерээк болуп атат. Так, 6 жүрөк деп жазабыз муну. Алты жыл деп койдум. Мынакей, бул биринчи картабыз даяр. Бул деген болсо 6 төрт бурчтук экен. Бул би. Биз муну мектепте жүргөндө борсок деп койчубуз. Ошон үчүн мен 6Б деп жазам буга азыр. 6Б. Бул дагы даяр. Ошентип кийинки карталарыбызды да баары тең ошентип жазап даярдап алабыз. Азыр акыркы картаны жазып атам мен. Бир бүтүп эми болсо муну бияка алып коеюн дагы. Баарын азыр аралаштырабыз. Баары томпоюп калды. Баарын бүтүргөндөн кийин силерге кичинекей эксперимент кылып көргөзөлү деп чечтик. Мен азыр көзүмдү жоолук менен таңып алам. Жоолук менен эмнеге таңасың десеңер, айрым адамдар көзү көрөт экен деп ойлоп калбасын деп, ошон үчүн мындай айтканда таза эксперимент болот да. Азыр муну чечип көзүм таңайын. Мага эч нерсе көрүнбөйдү. Картаны жакшылап аралаштырайын. Анан арасынан suurуп силерге карталарды атап берем. Могу карта мындай карта экен деп. Мына бүттүк. Мисалы, моуну сурайын. Бул кандай экен десеңер, бул деген король чырым экен. Мынакей. Формада кош керек.
Эгерде туура болгон болсо комментарийге жазып койгула, ооба туура деп. Кийинки картаны алсак, мисалы бул 7 жүрөк экен. Дагы бир картаны алып көргөзөйүн силерге. Бул 9 карга экен. Ошол ушундай картаны ушинтип жазып алып, биз ушинтип ойнойбуз. Мен мурда ойночумун, азыр көптөн бери ойной элекмин. Эгерде бирөөлөр карта ойногонду каалаган болсо, чогуу комментарийге жазып койгула, ойногум келет деп, балким бир жерден жолугуп очкимди кийейин, жолугуна чечип. Ошол достор, биздинки бүгүнкү видеобуз ушундай видео болду. Видеобузду колдоп, класстан басып койгула. Кийинки видеодо жолукканча пока-пока.